Ражап айы ал үрөн таштоо айы, үрөн айы, дан. Орозага даярдан. Ооба. Шабан айы ташталган үрөндү сугаруу айы. Ал эми Рамазан айы ал жыйын терин кылып оруп алуу айы деген. Ыйык Рамазан айга кийим кечени алмаштырып, дене башты жууп эмес, Рамазан айынан мурда келе турган 2 айга кадимде басым жасап даярдануу. Ражап айында 3 күндөн, же 10 күн, же 15 күн, алын 7-чи орозо тутуу менен ыйык Рамазан айда ушунун сообун кошуп оруп алам деп үрөн таштоо. Шабан айында орозо тутуу ал сугаруу айы, көнүү. Айык Рамазан ай ал оруп алуу айы. Ошондуктан ислам алымдары Ражап айындагы орозо ал денелерди тазартса, Шабан айындагы тутулган орозо ал жүрөктү тазартат. Ыйык Рамазан айдагы орозо ал ички дүйнөнү, рухту тазартат. Эгерде кимдир бирөөнүн денеси Ражап айында жүрөгү Рамазан айында тазарбаса, анын жүрөгү кантип эле ыйык Рамазан айда тазара калсын.